жерден колдосон. Калаанын борбордук аянты бүгүн аймактардан келген коноктор, улуттук кийимдерди кийген энелер, майрамдык маанайда жүргөн тургундар менен толуу. Концерт менен башталган салтанат майрамга таандык жөрөлгөлөө менен коштолду. Аталган иш-чарада адаттагыдай Ордо кала Оштун башчысынын куттуктоосу орун алды. Жалпы мамлекетибизге ынтымакты, биримдикти, жакшылыктарды, аманчылыкты алып келсин. Көп улуттуу элибиздин коломтоосунан от дасторконунан кут кетпесин. Жаз алып келген жаңы күн майрамын белгилөө үчүн Ош шаарынын миңдеген тургундары борбордук аянтка чогулушкан. Мында экинчи борбор каланын тургундары жана коноктору театралдаштырылган көрүнүш жана улуттук оюн зоокторго күбө болууда. Аянта ар улуттун өкүлдөрү ырдап, жаштардан түзүлгөн топ бии көрсөтсө, эстрада ырчылары обон созду. Мындан сырткары улуттук оюндардын мелдештери жүрүп жатты. Мындай көрүнүш жыл сайын Нооруз майрамында кайталануучу сценарий экени талашсыз. Ага карабай айрым шаар тургундарынын маанайы майрамдык деңгээлде болсо, кээ бирлерин канааттандырбайт. Былтыркыдан салыштырмалуу оюн зоок бир аз азыраак болуп атат го дейм. Бир аз жандуураак болот деп күткөм, бирок андай болбой атат. Билбейм, эми дагы эми башталды да. Дагы көрөбүз, балким жакшы болоттур. Ушу майрамды көрүп жүрөбүз. Майрамдык маанай жакшы, жылдага караганда уюштурушуптур. Азыр бул жерден сүмөлөк остийдик. Бардык ушу кыргыз элине дегиле ушу адамзатка жакшы жыл болсун. Тилеги орундалып, ким эмне тилесе, Кудайым берсин. Ал эми Нооруз майрамынын урматына уюшулган ыкчам боз үй тигүү сынагынын финалы Самалыктын жүрүшүндө орун алды. Сынактын алгачкы турлары буга чейин өтүп, жеңишке эки команда ат салышмак. Мында эң тез тургузулган боз үй 7 мүнөттө тигилип бүттү. Көчмөндөр оюндар биринчи орунду алып, Ош шаарынын атынан жаңы рекордду биз багындырганбыз экинчи көчмөндөр оюнунда. Андан кийин өзгөчөлүк жаратып, 1,5 жылдан бери тикпей жүрүп, боз үйдү быйыл мына бүгүн тиктик. Командада 6 адам камтылган. Бунун эрежелери бардыгы дыкаттык менен каралат. Будан негизинен өзгөчөлүктөрү бул 5 канат 76 уук болуш керек негизинен. Бүгүн биз 6 канатты тиктик. Бул биздин башка катышуучуларыбызга караганда биздин 1 канат көп. Кыргызстанда Нооруз майрамы 1989 жылы 21 мартта расмий түрдө белгиленген. Байыркы жаз майрамын Орто Азияда кыргыздардан сырткары түркмөндөр, каракалпактар, өзбектер, казактардан тарта түндүк Индия элдерине чейин салтанатташат. Ал эми 2009 жылы Нооруз майрамы ЮНЕСКО тарабынан адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизилген. Гүлзада Турабекова, Темирлан Эрнис уулу, Нур Ньюс.